Томография аласыздар? Билбейм, силерге канчага деди? Буга чейин ооруканага жаткыруу үчүн бейтаптардан рентген же компьютердик томографиядан өткөндүгү тууралуу жыйынтык кагазы милдеттүү түрдө талап кылынган. Пандемия башталгандан бери пневмония менен ооругандар көбөйүп, мындай аппараттардан өтүү талабы жогорулап, узун кезек күтүүлөр орун алган. Мунун бир себеби компьютердик томография аппараттарынын жетишсиздиги болсо, экинчи жагынан ооруканага кайрылуу үчүн томографиядан сөзсүз өтүү болгондуктан келгендердин саны кескин көбөйгөн. Рентген бөлүнү экен. Бул жакта ошо биз кезекте турабыз, бирок аппарат не работает деп жазып койгон. Бирок бул жакта 2 күндөн бери кезекте тургандар бар, ооруп, кыйналып келгендер бар, кыйналып кайра айласы кетип кайрадан кеткендер дагы бар. Өзгөчө аймактарда компьютердик томография аппараттары жетишпегендиктен айрым жашоочулар ага түшүү үчүн борбордук райондорго чейин келүүгө аргасыз болушкан. Кайрылган жарандар алдын ала жазылуунун негизинде кабыл алынып, 2-3 күнгө чейин күтүшкөн. Эми бул көйгөйдү чечүү жолдору карала баштады. Өкмөт республиканын ар бир облусун бирден компьютердик томография аппараты менен камсыз кылууну пландоодо. Учурда донорлор табылып, сатып алуу иштери боюнча процесстер жүрүп жатканын вице-премьер-министр, коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси Эльвира Сурабалдиева өкмөттө өткөн жыйында билдирди. Дүйнөдөгү бул аппаратка муктаждык чоң болуп жаткандыгына байланыштуу заводдордо чыгаруу ишинде да тартыштык салмактуу болууда. Бирок өкмөт азыркы учурда 7 облуска бирден бир компьютердик томограф алып келүү боюнча пландарыбыз бар. Донорлор табылган, сатып алуу иштери боюнча процесстер жүрүп жатат. Коронавирус илдети күч алган жай мезгилинде жарандар тарабынан компьютердик томографиядан өтүү кымбат болуп жатканы тууралуу нааразычылыктар көп айтылган. Бааны төмөндөтүү боюнча маселени чечүү кыйынга туруп жатканын Эльвира Сурабалдиева айтат. Анткени бул медициналык жабдыктар жеке ишкерлер тарабынан чет мамлекеттерден алынып келгендиктен аны транспортировкалоо маселеси жаралууда. Мындай бир аппараттын өзү эле 1,5 миллион сом турат, дейт Сурабалдиева. Биринчи кезекте, албетте, жайында компьютердик томографтар жана рентген аппараттары, алардын иштери абдан кызыды. Негизги суроолор эл ичинде компьютердик томографтардын кызмат көрсөтүүдөгү баасын арзандатуу боюнча көтөрүлдү. Туура маселе. Бул маселени чечүү бүгүнкү күндө азырынча кыйын болуп жатат да. Аппараттардын өзү абдан кымбат жана жеке ишкерлер тарабынан алып келинген. Тагыраак айта келсем, бир аппараттын баасы болжол менен 1,5 миллион сом. Аны транспортировкалоо жана алып келүү кыйынчыраак болуп атат да. Ал эми декабрь айында Кыргызстанга 40 рентген аппараттары алынып келет. Буга чейин Эрик долбоорунун алкагында 68 миң долларга 7 рентген сатылып алынып, региондорго таратылып берилген. Ковид маалында 79 аппаратка муктаждык аныкталып, анын ичинен 62 рентген аппарат сатып алууга булактары табылганы айтылды. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы 168 рентген аппарат бар. Белгилей кетсек, пневмония менен ооруган бейтаптарды ооруканага жаткыруу үчүн компьютердик томографиядан өтүү керек деген талап алынып салынды. Эми жарандар оорунун симптому менен гана ооруканаларга кабыл алынат. Рахат Кыдыр Токтоева, Биринчи радио.